Президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш түзүлдү. Кеңеш түзүү боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн кол койду. Жазык кодексинин, жоруктар жана бузуулар жөнүндө кодекстеринин, жазык процесстик кодексинин, жазык аткаруу кодексинин, жарандык процесстик кодексинин, административдик процесстик кодексинин, пробация жөнүндө, мунапыс берүү негиздери жана анын колдонуу тартиби жөнүндө, медиация жөнүндө, сот аткаруучулардын макамы жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамдардын колдонулушуна талдоо жүргүзүү жана кеңеш үчүн тиешелүү сунуштарды иштеп чыгуу боюнча эксперттик жумушчу топту 1 жумалык мөөнөттө түзүү тапшырмасы президенттин аппарат жетекчисине тапшырылды. Ошондой эле кеңештин ишинин багыттары боюнча башка эксперттик жумушчу топтор 1 айлык мөөнөттө түзүлөт. Кеңеш сот жана укук коргоо ишине, анын ичинде аткаруу өндүрүшүнө жана жазык аткаруу системасына тиешелүү чечимдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча стратегиялардын долбоорлорун даярдап кароого киргизиши керек. Кеңеш аталган иш максаттардын негизги багыттары боюнча сунуштарды даярдоо, ушул багыттар боюнча баардык мамлекеттик органдардын макулдашылган иш-аракеттерин, анын ичинде ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууну камсыз кылуу максатында түзүлгөн кеңеш берүүчү жана консультативдик орган болот. Жарлык менен президенттин айрым актылары күчүн жоготту деп табылып, ага жараша мамлекет башчысына караштуу соттук реформа боюнча мурда түзүлгөн кеңеш жоюлат. Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Кеңешти президент өзү жетектейт.